Кутман күнүңүздөр менен. Менин атым Лейла Келдибекова. Мен Дино балдар билим берүү борборунун негиздөөчү директорумун. Бул жеке менчик балдар бакчасы. Учурда бизде 80 бала таалим алууда. Ишкердигимди баштагандан бери бир катар түрдүү каталарды жана кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Биринчиси, менин бизнесимде болгон күтүү. Өз бизнесим болгон соң, анын ээси болгондон кийин өзүмө жана үй бүлөмө арнаган бош убактым өтө көп болот деп ойлогом. Бирок жыйынтыгында баары тескерисинче болуп чыкты. Бизнес менден суткасына 24 сааттан, жумасына 7 күндөн алып, үй бүлөмө дээрлик убакыт калбай калган. Жана азырда негизинен бала бакча көп убакытты талап кылган мезгил. Бирок баары курулуп бүткөн соң бир топ жеңил болуп, өз жеке иштериме убакыт бөлүү мүмкүн болуп калган учур. Дагы бир башка мен башыман өткөргөн кыйынчылык, башында мен ойлогондой көп акча сарптап, аны ишке жумшаган соң баары жакшы болуп, дароо эле кардарлар көп келип, сарптоолорумду жабуу үчүн жетиштүү киреше келип, анан дагы ашыкча акчалат деп ишенгем. Бирок баары башкача болуп чыкты. Ата-энелер жакшы кеңештерге арзыган, өздөрү ишенген бала бакчаларды гана тандап алышат экен. Мен ушул маселеге такалдым. Мен бул тармакта жаңы иш баштагандардан элем. Мени эч ким билген эмес. Менин башка жеке менчик бала бакчалар арасында эч кандай кадырым жана жакшы имиджим болбогондуктан, баштапкы 2 жыл жакшы атка коонуу үчүн гана жумшалды. Бирок азыр кадыр баркыбыз бизге иштеп баштады. Кийинки кыйынчылык. Мен бухгалтерлик эсеп, финансылык жана салыктык отчеттуктун мага керек болоорун билген эмесмин. Мен өзүм ишенип жүргөн бухгалтериме гана ишенгем. Бирок жыйынтыгында айрым отчеттор берилбей, салыктар убагында төлөнбөй калып, ал киши менин ишеничимди актабай, айып пул төлөп айрым нерселерди калыбына келтирүүгө туура келди. Бирок мен өзүм бухгалтерлик эсеп сабактарынан окуудан өтүп, учурда эсепти толугу менен өзүм жүргүзөм. Мен муну жакшы билип калдым жана бул маселе өтө маанилүү. Ошондуктан, эгерде мен муну билбей жүрө берсем, анда башкалар мындан пайда көрүп жүрө бермек экен. Кийинкиси дагы бир чоң кетирген катам, мен толугу менен калыптанган иш жааматын алгам. Алар менен ишти бир методист киши алып барган. Жыйынтыгында мен алдыма койгон максаттарымды жамааттын баардык эле мүчөлөрү ишке ашырууну каалабасын билдим. Ошондуктан жумушка алуу процессине катышпоо бул дагы чоң ката. Анткени чогуу иштеп, бир максатка умтулган кишилерди тандап алуу өтө маанилүү. Алар сени менен бир максатты көздөп, ишеним арттырууга татыктуу болуусу абзел. Мына дагы бир чоң кетирген катам. Мен башында бала бакча башка бизнестердей эле оңой, жөнөкөй бизнес деп ойлогом. Бул бизнес менен алектенген кишилер менен кеңешпей, алдын ала терең ойлонбой, жагдайды анализдеген эмесмин. Жалданма жумушчуга караганда бул алда канча жеңил жана оңой болот деп эсептегем. Чындыгында тескерисинче болуп чыгып, бул ишкерлик мага жүктөгөн жоопкерчиликке даяр эместигим айкын болуп калган. Ошондуктан бул тармакта сен балдарга берип жаткан билим үчүн эле эмес, алардын өмүрлөрү жана ден соолугу үчүн да жоопкер экенсиң. Бала тышта ойноп жүрүп алган ар бир чийин, шишик же көгөргөн жери үчүн жооп бересиң. Ошондуктан айтарым, бул мен беттешкен эң олуттуу каталардын бири мына ушул десе болот. Бирок азыр кандайдыр мөөнөт өткөндөн бери түрдүү окуялар жана кыйынчылыктар баштан өткөндөн кийин мен түшүндүм. Эгерде тырышчаак болуп аракет кылса, кандай гана ишмердүүлүк болбосун, ийгиликке жетсе болот экен. Анткени кыйынчылыктар баардык жерде эле боло берет. Бир да баары жеңил жана оңой болгон ишмердүүлүктүн тармагы жок. Жакындарымдын колдоосу да бул иште өтө маанилүү. Менин үй бүлөм колдоп, күч жана дем берип, ишимди ийгиликтүү улантууда мүмкүнчүлүк берди. Эми учурда мен жетиштүү бир деңгээлде ийгиликке жетип, бул тармакта ишенимдүү кадам шилтеп келе жатабыз деп айта алам. Рахмат.